Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз 7-ci класстар боюнча 2-ci сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кызматчы сөздөр деп аталат. Урматтуу окуучулар, сиздер экранда бир канча шахмат фигураларын көрүп турасыңар. А бирок алардын ичинде күчү жана пайдалуулугу боюнча ар бир фигуранын өзүнүн орду бар. Бул фигуралардын бардыгы дээрлик падышага кызмат кылат, аны коруктайт. Ал эми өз алдынча турганда эч кандай күчкө ээ эмес. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз дагы дал ушул кызматчы сөздөр жөнүндө болмокчу. Урматтуу окуучулар, кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар боло турган болсо, алардын 6 түрү маани берүүчү сөз түркүмдөр. Демек, алар зат атооч, сан атооч, тактооч, этиш, сынатооч жана ат атооч. Ал эми маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен бир эле катарда маани бербөөчү сөз түркүмдөрү, тагыраак айтканда кызматчы сөз түркүмдөрү дагы бар. Алар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ эмес, сүйлөм ичинде сөздөрдү же сүйлөмдөрдү жандап келүү менен гана кандайдыр бир деңгээлде мааниге ээ болот. Мисалы, булар кызматчы сөздөр. Алардын жалпы саны 4. Булар жандоочтор, бөлүкчөлөр, байламталар жана модаль сөздөр. Бүгүн биз сиздер менен дал ушул кызматчы сөз түркүмдөрү жөнүндө сөз кылабыз. Мындан сырткары маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө да, маани бербөөчү сөз түркүмдөрү, тагыраак айтканда кызматчы сөз түркүмдөрүнө кирбеген бизде дагы 2 сөз түркүм бар. Булар өзгөчө сөз түркүмдөрү. Булар кайсылар? Булар сырдык сөздөр жана тууранды сөздөр. Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен кошо айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Демек, кызматчы сөздөр эч кандай лексикалык мааниге ээ болбойт. Мисалы, мугалим. Кандайдыр бир балдарга билим берүүчү кесип ээси, балдарды окутуп тарбиялоочу адам десек, мугалим деген сөздүн биз лексикалык маанисин ачып бердик. Ал эми кызматчы сөздөрдүн лексикалык маанилери жок. Тагыраак айтканда, алар лексикалык мааниге ээ эмес. Мындан сырткары, булар маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, өз алдынча турганда сүйлөмдүн мүчөсүнүн милдетин аткара алышпайт. Эми алардын ичинен биз жандоочко токтоло кетели. Жандоочтор өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албайт, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат кылган же аларга кошумча маани берген кызматчы сөздөр жандоочтор деп аталат. Мисалы, ай сезим айылды карай басты. Бул сүйлөмдө карай деген сөз жандооч болуп эсептелет. Табыш жөндөмөсүндө турган айылды деген сөздү жандап келип жатат. Эми ушул жандоочту алып сала турган болсок, анда ай сезим айылды басты же болбосо ай сезим айыл басты болуп калат. Мында бизге сүйлөмдүн мааниси түшүнүксүз болуп калды. Демек, бул жерде карай деген жандооч, айыл деген зат атоочту эмне кылды? Табыш жөндөмөсүнө келүүсүнө мажбур кылды. Демек, карай деген жандоочтун таасиринен улам
ayıl деген сөзгө табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып, айылды карай басты деп бизге сүйлөмдүн мааниси толугураак ачылды. Байламталар. Байламталар өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Муну дагы да жөнөкөйрөөк тил менен айта турган болсок, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү бири-бири менен байлайт, байланыштырат. Мисалы, Асан менен Үсөн чогуу жүрүшөт. Бул сүйлөмдө менен деген сөз, менен деген бул байламта болуп эсептелинет. Анын кызматы Асан жана Үсөндү бири-бири менен байлап турат. Эгерде бул байламтаны алып сала турган болсок, анда Асан Үсөн чогуу жүрүшөт. Анда дагы сүйлөм толугу менен маани бере берет, а бирок менен деген байламтаны биз пайдалансак да болот. Эгерде менен деген байламтаны пайдаланбай турган болсок, анда Асан, Бүтүр, Үсөн чогуу жүрүшөт. Бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган, айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизген кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Мисалы, мен сага өтө ыраазымын. Бул сүйлөмдө өтө деген сөз бөлүкчө болуп саналат. Модаль сөздөр. Сүйлөм тизмегинде туруп, айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр модаль сөздөр деп аталат. Мисалы, мен бул китепти албетте окуп чыгам. Бул сүйлөмдө кезиккен албетте деген модальдык сөз адамдын өзүнүн сөзүнө бекемдеген, өзүнүн сөзүнүн үстүнөн чыга алуусун тастыктап, ырастап жаткан мааниде келип жатат. Эми төмөнкү бир канча сүйлөмдөргө маани беребиз. Мисалы, 4-чү сүйлөмгө карайбыз. Исхак Раззаков жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер? Бул сүйлөмдө жөнүндө деген кызматчы сөз келди. Анын мааниси кандай? 3-чү сүйлөмдө жакшы сөз айтайын деди, бирок мындай жакшы сөз таба алган жок. 2-чи сүйлөм сабакты жакшы окуган бир гана менмин. 1-чи сүйлөм мен быйыл Лондонго барышым мүмкүн. Урматтуу окуучулар, дал ушул 4 сүйлөмдөгү кызматчы сөздөрдү туура тапкан болсоңуздар, анда өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздердин комментарийлерди окуп, тиешелүү жоопторду беребиз. Үй тапшырма. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан кызматчы сөздөрдүн бир канча мисалдарын тапкыла жана аларды кызматчы сөздүн түрлөрү боюнча ажыратып, өзүңөрдүн иш аракетиңерди ырастагыла. Ал эми өзүңөрдүн аткарган тапшырмаңарды дептерге ирети менен түшүрүп, кыргыз тили жана адабияты мугалимдерге жибергиле. Ушуну менен биздин бүгүнкү онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактарыбызда жолукканча саламат болуңуздар.